Жаңы жылдын кирип келишине карата бир катар өлкөлөрдүн бийликтери парламенттериндеги жагдайларга карап көрөлү. Өзбекстан эли жаңы жылдын алдында жаңы парламентке ээ болушту. Шайлоо өткөрүлүп, Али Мажлис жаңы курамдагы депутаттар менен ишин баштаганы турат. Мандат ээлерин тандоодо бир топ реалдуу өзгөрүүлөр байкалганын эл аралык байкоочулар белгилешти. Өзбек эли бул жылды жаңы эл өкүлдөрү менен баштамакчы. Казак парламенти болсо бул жылды жаңы мыйзам менен күтүп алды. Эми Казакстанда педофилдерге жана жашы жетелектерге наркотикалык заттарды сатуучуларга оор жаза берилет. Бачабаздык кылгандар эми 20 жылга эркинен ажыратылат же өмүр бою камакта болот. Тараптардын өз ара келишими жокко чыгарылды. Буга чейин бул кылмыштар орто деңгээлдеги оор кылмыштарга киргизилип келген болчу. Тажик парламенти болсо ВИЧ инфекцияларын атайлап башка бирөөгө жуктуруу аракетин оор кылмыштардын катарына кошту. Эми бул аракет үчүн 8 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы берилет. Эгер ВИЧ-СПИД инфекцияларын атайлап бирөөгө жуктурган адам чиновник болсо, анда ал түрмөдөн отуруп чыккан соң дагы 5 жыл мамлекеттик кызматтарга алынбайт. Ал эми Ирандын парламенти болсо, АКШнын бардык аскердик күчтөрүн террористтер. Ал эми АКШ бийлигин ал террористтердин колдоочулары катары тааныган мыйзам кабыл алды. Бул кадам Иран менен АКШнын ортосундагы тирештин алкагында орун алды. Иран генералы өлтүрүлгөн соң, Иран армиясы АКШнын Ирактагы аскер базаларына баллистикалык ракеталар менен сокку урду. Ирак парламенти болсо өлкөдөн бардык чет элдик куралдуу күчтөрдүн чыгарылып кетишин талап кылган резолюция кабыл алды. Бул кадам Иран генералы Касем Сулейман америкалык аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн соң жасалды. Мындан тышкары Ирак парламенти Иракта мындан ары эч кайсыл башка өлкөнүн аскердик базасы жайгашпайт деген чечимге келишти. Ал эми Монголиянын президенти Баттулга болсо, жаңы жылдык куттуктоосунда өлкөдөгү бардык пенсионерлердин насыялык карыздары жокко чыгарыларын билдирди. Карызы кечирилген жарандардын жалпы саны 200 миңден ашуун экени кабарланды. Эми бул чечимди Монголия парламенти колдоого алары күтүлүүдө. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Ал эми Кыргыз парламенти болсо, парламент дегенде сөз укканда эле, депутат деген сөз укканда Кыргызстан элинин анын ичинде менин деле көңүлүм айнып кускум келет да. Жогорку кеңештин депутаттары башка мамлекеттик кызматкерлерден айырмаланып 8 январда жумушка чыкпоо чечимин кабыл алышты. Алар 8-10 январь аралыгында өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жолугуп, элдин арыз муңун угууга кетишти. Ушу жаңы жылда дагы жакшы идеологияларды, жакшы жаңылыктарды алып келип, мамлекет үчүн кызмат кылып деген ниетти айткым келет. Жалпы өкмөткө да ушу сиздердин атыңыздардан ийгилик, ден соолук каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эл менен жолугуштук, шайлоочулар менен жолугуштук. А фактически мына ушу биринен бүгүнкү күнгө чейин Жалал Абадка бирөөнүн же Сузака шайлоочу депутаттар келип шайлоочулар менен жолугуптур деген бир кабарды же эч нерсени укпадыкпы, же силер уктуңарбы? Келген жок, келгенде айтылат, силер СМИ биринчи чыгарат элеңер да. Депутат келиптир, булар жалганчы эмес экен, эл менен жолугуп атыптыр деген. Однако эч нерсе болгон жок да. Жогорку кеңештин парламенти жөнүндө мыйзамга ылайык эл өкүлдөрү жылына бир канча жолу шайлоочулар менен жеринде иш алып барууга милдеттүү. Парламентарийлер акыркы ирет ноябрда аймак кезип иштешкен. Өткөн жылы бир топ мыйзамдар кабыл алынып, өзгөчө жигердүү жумуштар аткарылганы айтылган. 2019 жылда бизге тарынбай кетсин, ойлоймун бул 2019 жылда да көп ийгиликтер, жетишкендиктер болду. Көрүнүп турбай боркоюп, 5 күн кошуп алып 13-ünde çıksanar. Zakonunarda erten işe çıksanar görsötüp koygularçı elge. Biz bunun основаниясында, регламенттин основаниясында çıktık deyip. Anı dağı jaza koyasınlar özüңөр. Bu belgilүүле nerse. Zakondu çıkarıp atasınlar. Жыл жыйынтыгы боюнча айтасыңар 200 канча деп закон чыгардык, мынандай болду, эми отчетту бергенде жөн эле
по маслу деп коеюн, по маслу кетесиңер. А фактически өзүңөр чыгарган мыйзамыңарды аткарып атасыңар да. Жок да. Мен эки эле мисал келтирейин. Декларация боюнча. Кимиңер элиталар, кимиңер туура декларация бересиңер. Кээ бириңердин даже мингенге машинеңер жок чыгып калып атат. Декларация боюнча делиген бул. Бул анча вообще эле уктап атасыңар. Жаз кылбайсыңар дагы. Эми налог боюнча жылда келген неме бир жылда 5 жыл болса жылына 5 жолу налогду өзгөртөсүңөр. Законду чыгарып атасыңар. Өзүңөр толук кандуу налог төлөйсүңөрбү? Мына кептин бардыгы ошондо болуп атпайбы? Налог төлөнбөйт вообще. Булар төлөбөйт. Мына жердеги ишкерлерди билем го мен. Бул ортодо Жалал-Абад облусуна караштуу Алабука районунда акыркы 2 айда 2 жолу Кыргызстандын тургундары менен Өзбекстандын чегарачыларынын ортосунда чыр чыкты. 2019-жылдын декабрь айында Өзбек тарап такталы элек жерге техникасын алып келгени маалымдалган. 8 декабрда Алабука районунун мал багып жүргөн тургундары кыргыз айылдарына жакын кирип келген Өзбек чегарачыларына туш болушкан. Meni qara. Ol siloysizmi bitta bu? Ha, so'rasiz. Men gap aytgan bo'ldim ko'rasiz. Bo'ldi. Qayrildik davay. Taptar ket. Men qara qila. Ana dog'i mashatda aralasanglar aytib qo'yin. Endi boshqadan сөйлөгөй. 2020-жылы 6 январда Алабука районундагы малчылар менен Өзбекстандын чегарачылары чатакташып ок атылды. Кыргызстандын бир жараны жеңил жаракат алды. Буга байланыштуу өкмөттүн чегара маселелери боюнча атайын өкүлү Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматын күнөөлөдү. Мына атты. Токтот. Ал эми жаңы жылды белгилөөгө байланыштуу кыргызстандыктар 1 январдан 7 январга чейин эс алышты. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Райхан Шүкүрбековдун немеси инсценировкасы бар эле. Ушундай баланын баарынан жогу деп ыргытып берет. Ансарында ушундай депутаттардын кыргыз элине кереги барбы? Лучше ушу без депутат жашайлы деп депутаттарды жок кылып коюп туруп эле президентский бийлик өтүп туруп бардыгын берип коюп туруп эми бир эле депутаттарды эмес, мына азыркы составдагы премьер-министрдин кабинетин качан тияктан оозун ачар экен, мен качан анын оозун ачканын карап турар экенмин деп карап отурса, ошентип биз Кыргызстан болбойбуз да. Ошондуктан элиталар ойлонбойсуңарбы? Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, регион.